Бүгүнкү күнү жыгачка кол тийгизгенибиз аз болуп калды. Мына ошондуктан айрым учурларда токойго барып калган кезибизде манжы алдында карагай кабыгынын одуракайлыгын сезип, табият менен байланышыбыз канчалык күчтүү экендигин, анын энергиясынын таасирин сезебиз. Ал чындыгында биздин жер шаарыбыздын энергиясы. Ал энергияга өз тамырлары аркылуу бак-дарактар ширелишет. Андан соң өздөрү аркылуу бизге дагы өткөрүп беришет. Көптөрүбүз аны жөн гана кабылдаган болсок, андан кооздуктарды жасагандар дагы бар. Гаухарбек Гүнкажаев жыгач менен иштейт. Чыгармачылыкка аралашкан жылдар аралыгында ар кыл материалдарды колдонууга аракет кылгандыгын, бирок дал жыгач гана өзүнүн туңгуюкта жаткан ой чабыттарын, сезимдерин өз жерине, анын тарыхына болгон сүйүүсүн билдирүүгө мүмкүндүк бергенин айтып келет. Агаш менен тилдесемиз, ормандан издейбиз. Бул искусство менен алектенгениме 40 жыл болду. Өз иштериме негизинен кара жыгач менен туранганы колдоном. Алар релик дарактары. Сырдарыянын жанында өсөт жана ыйык болуп саналат. Анан дагы алар менен иш алып баруу абдан ыңгайлуу. Жыгач кесүү үчүн күч талап кылынбайт. Өнеге өнер шеберин. Гаухарбек Гүнкажаевдин жасаган иштерин карап туруп, капилеттен форма менен маңыздын айкалышкандыгын сезип кетесиң. Жандуу материал жыгач устанын колуна келген кезде биздин көз алдыбызда акырындык менен жан алып, талаа жашоосунан алынган кадимки көрүнүштөргө айланат. Жыгачтан айкелдерди жасап чыгуу иши узак убакыттагы жүрүмгө берилген иш. Анткени ал жөн гана механикалык аракет эмес. Ал өзүнүн жеке ой чабытын таланттуу, нагыз, кызыктуу жана толугу менен чагылдырып берүү ыкмасы, жигери. Алар кийинчерээк баалоочулардын жан дүйнөсүндө түнөк тапмакчы. Тоғайды кезіп толғадым, толғағын күттім, сөкпедім, тораңғылмен тілдесіп, тілгереп талды ептедім, сөйлеместі сөйлеттім. Мына бул композицияга мен 3,5 жылдык убактымды сарптадым. Бул жерине. Иштин маңызы өз жерибизди сактап калуудан камтылган. Ал кудум биздин апаларыбыздай эле бизди багып чоңойтот. Баса кобузду менин улуу балам жасап чыккан. Ал менин ишимди улантуучу. Ушул техниканы өздөштүрүп кеткен. Ала кой деп тургандай карагым. Балким бул монументалдуу ишке Гаухарбекти апасы тууралуу жылуу сезимдер шыктандырган чыгар. Анткени устанын айтымында апасы баласына билдирбестен эң алгачкы кичинекей скульптурасын сактап жүргөн. Арадан 30 жыл өткөндөн кийин гана көрсөтөптүр. Ал керамикадан жасалган адам баласынын жүрөгү эле. Аны жылаандын чагып алуусунан бүркүт коргоп жаткан. Мына ошол драмалуу иш. Ошол кезде 12 жашта болгон али кичинекей бала тарабынан аткарылган. Бирок ал баланын таланты ага чейин эле пайда болгон экен. Әке шешеміз анамыз ғой, құртчай қыз жаяп мындай жасады. Биздин ата-энелерибиз өзгөчө. Апам илгерки курутту колу менен жасашчу. Бирде тоголок, бирде сүйрү кылып. Мен кичинекей кезимде дайыма жанында олтурчумун, жардамдашып. Аргыл бөтөнчө фигураларды жасай берчүмүн. Төө, кой же жылкыларды. Анан эсимде калганы баары ошол бөтөнчө фигураларды жеш үчүн талашып калышчу. Кейін соң кызыктап, сонун баары талашып шийдин сөз жасаганга. Албетте бой жеткенде Гаухарбек таланттын чакырыгы артынан кеткен. Анын жолунда ар кыл чыгармачылык эксперименттер иш алып баруусу үчүн ар башка материалдар дагы болгон. Бир канча убактысы аспаптарды жасап чыгууга арналган. Алар дагы идеалдуу болгон. Анткени алар кесипкөй музыкалык билим алган таланттуу адамдын колунан жаралган. Андан кийин баары келип жыгачка такалган. Дал ошол материал узак убакыт аралыгында устанын фаворитине айланган. Ал эми баардык дарактын арасынан алдыңкы орунду талаа тунгасы ээлеп алган. Эч качан өзгөрбөйт, узакка чейин сакталат. Мына ошондуктан мен ар дайым тунганы колдонуп келем. Жада калса чирип бара жаткандарын дагы. Мен ошол чирип бара жаткандарын эң мыкты фрагменттер деп эсептейм. Чирип ушаланып жаткан жыгачты кайра жандандырган кезде ал укмуштуу сезимдерди берет. Азыр 21-кылым, технологиялар өнүгүп жатат. Мен дарактын чирип жок болуп кетүүсүн токтото турган ыкманы таап алдым. Гаухарбек Гүнкажаев көптөн бери таанымал жана өз ишинин чыныгы устасы. Анын көрмандары, окуучулары жана жолун жолдоочулары да бар. Анын артында ар кыл масштабтарда өткөн көптөгөн көргөзмөлөр да турат. Ал жасаган иштерди санап чыгуу мүмкүн эмес. Бирок ошентсе дагы Гаухарбек чыгармачылык мерчемдерге шыкакталып алган. Аларды ачыкка чыгарууну дагы каалабайт. Бирок ал барандуу бир нерсе болот деген сөзүн берип кетти. Мен ага эч шектенүүсүз ишенип турам.